Көп уктаган уйкучу жалкоо кыздарга 3 негизги маселе токтобош үчүн. Биринчиден, сага эч ким эч нерсе должен эмес. Сага эч ким эч нерсе кылып бербейт бул дүйнөдө. Аракет кылышың керек. Бүгүн студентсиң, бүгүн окуп жатасың, мектепте окуп жатасың, аракет кылып билим ал. Аял кишини материалдык жактан, акча жактан эркек киши камсыздайт, бирок акыл жактан өзүңдү өзүң камсыздайсың. Жан дүйнө, руханият жагыңды, тарбия жагыңды өзүңдү өзүң камсыз кыласың. Муну күйөөң тарбия бере албайт сага. 18 жыл ата энең бере албаган тарбияны күйөөң эч качан бере албайт. Сен ички жан дүйнөңдү толдур, акылыңды акылга толдур. Ал эми материалдык жактарды күйөөң камсыздайт, кийим кече менен, тамак аш менен күйөөң камсыздайт. Бирок башка маселелерде сен жалкоо болуп, бекерчи болуп, сабактан кечке телефонду титеп көрүнгөн сайтка кирип, арки менен жазышып отура бербестен, өзүң изичат оку, жан дүйнөңдү, жүрөгүңдү, акылыңды толтур. Болбосо өтө кыйын болот. Сенден бандит, ууру, мошенниктер тарбияланып калбасын. Бул биринчиден. Ал эми экинчиден, токтобоштугуң үчүн эч качан күтпө. Англис тилди пандемиктен үйрөнөм, сентябрдан үйрөнөм, эч качан аркага таштабо. Азыр эң жакшы время, эң лучший время азыр кылышың керек. Эртең эч качан. Сен үчүн эч ким жакшы күлүп бербейт. Сен үчүн бир нерсени бирөө кылып бербейт. Тууганыңдан күтпө, апаңдан күтпө, өзүң кыл бары жокто. Ата энесинин байлыгына ишенгенде адашасыңар. Ата энеден мурас калтырамын десе дагы албагыла. Ата энеден кала турган мурас дагы албагыла, колуңардан келсе. Ошо процентте кайыр ихсан кыла ата энеңер үчүн. Бирок эч качан ата эненин акчасын башкасын алуу бул туура нерсе. Бирок жеке мен албайм деген принцибим бар. Себеби ата эненикин күтүп, кээде мен ушул элдин ичинде жүрөм, ата энесинин мурасынын себебинен канчалаган бир туугандар урушушат. Бир туугандык ортосуна өрт түшөт, ажырашып кетишет, бири-биринин жүзүн карабай калышат бир туугандар. Неге? Мурасты күтүп жашашты да. Мындайча айтканда ата энесинин өлүшүнү күтүп жашашты да булар. Өлсө экен, дароо мурасын бөлүшсөк экен деп шат. Аллахым өзү сактасын. Бул экинчи маселе. Ал эми үчүнчү маселе бул өзүңө өзүң штраф кой. Жалкоолугуңа, өзүңдүн кайдыгерлигиңе, өзүң кандайдыр бир жазаларды бер. Аллахтан сура, ийгиликке жетесиң.